Мен ушул азыр биринчи маалыматымда мен көргөн маалыматым боюнча эле бул Суперинфого тиешеси жок эле нерсе менен ушул бир ийгилинчек издеп чыккандай түр болуп атат. Анан бул нерселердин баары мындай карап келгенде жанагы мен айтып чыккан Тышкы иштер министрлигиндеги туура эмес иштер жөнүндө айтып чыккан кезден баштап ушул күнгө чейин бир нерсе ийгилинчек издеп жүргөндөй сезилген. Анан баягы мен чек арадан киргенде чыкканда ушундай кайсы бир убакытка чейин кармап аткандары ошонун белгиси болуп атканда бир куугунтук бир басым болуп аткан. Анан ушул кечээки жакында Суперинфого тиешеси жок эле маалыматтын негизинде ушундай бир жумушуна, ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратылып атканы албетте бул саясий бир заказ деген ойлорго түртөт. Күнөөлүү эмеспи? Бул бийлик өзү каалагандай чече турган болуп калды да. Менин оюмча ошондой эле. Канча жылдан бери, эми биз эгемендик алгандан бери бул мыйзам менен эмес, бийлик өзү каалагандай. Кимди күнөөлүү кылат, кимди күнөөсүз кылат, бийликтин иши болуп калгандай эле ушундай таасир калтырып атат. Мына бүгүн өзүңүздөр айткандай, Суперинфого тиешеси жок нерсе оюнча. Керектүү маалыматтарды беришиптир, бирок ошого карабастан эми ишин үзгүлтүккө учуратып атат да. Кайсы бир нерсе менен алагдык болуп атат. Мисалы, Сооронбай Жээнбеков айтты, жанагы биздин жаштарыбыз чет өлкөгө кетпесин, ушул жакта иштесин, ишкерлерге тоскоолдук болбосун деп бир сөздү айтат дагы, анан кылган ишине келгенде эле ошол жаштарга жумуш берип, ошондой эле тигил газетаны сатып жүздөгөн адамдар иштешет.